Кийин билсем ичинде наркотик бар экен. Нурзат 2015-жылы тууганынын суранычы боюнча анын сумкасын үйүнө коюп турганын айтат. Баштыктан баңгизат табылып, ал 13 жылга соттолуп кеткен. 3 жыл 3 ай түрмөдө отуруп, белгиленген мөөнөтү кыскартылып, пробация аркылуу эркиндикке чыгат. Эми зонадан биринчи чыккандан кийин кичине кыйыныраак болду. Элге кошула албай, кичине бирөө бирдемке деген жок го, өзүңдү өзүң барып тартып калат экенсиң, элдин ортосунда. Анан ушу пробация келгенде ушу жердеги неме ишчилер өтө жакшы мамиледе болушту. Психологический жактан деле чоң поддержка беришти мага. Булар менен кандай сүйлөшкөндөн кийин кандайдыр бир жашоого ынтылуу пайда болуп, ар келгенимде өзүңдү карма, эми жашоо ушундай болуп турат деп моральный поддержка беришип, бара ушу элге кошулуп, кандайдыр бир ички дүйнөң өзгөрөт экенде, ошо кайра ошо жашоого ынтылып келдим ушуга чейин. Кудайга шүгүр, бүт жакшы. Тилекке каршы коомчулук азырынча мындай жарандарды кабыл алууга анчейин даяр эместей. Мындан улам алар түрдүү кодулоого туш болушат. Мындан сырткары түрмөдөн чыккан соң жумуш таап, тиричилигин улап кетүүдө көйгөйлөргө кабылышат. Аларга колдоо көрсөтүү үчүн атайын пробация департаменти түзүлүп, учурда иш алып барууда. Биз өлкөнүн түштүк аймагындагы пробациянын адистерин окутуп жатабыз. Окутуу 4 күнгө созулду. Атайын Грузиядан эксперт алып келдик. Биздин мамлекетте да пробация көптөгөн адамдардын жашоосун өзгөртөт деп ишенем. Буга чейин биз Бишкек, Чүйдө окутууларды өткөрүп турганбыз. Жыйынтыгы өтө жакшы. Өлкө боюнча 54 бөлүм бар. Ош шаарында 245 жаран пробациянын тизмесинде турат. Алардын ар бири ай сайын 2 жолу келип көзөмөлдөн текшерүүдөн өтүшөт. Кыргызстанда 2019-жылдан баштап иштеген органга соттун чечими менен 5 жылдан 10 жылга чейин соттолгон жарандардын кылмышына карап пробацияга тизмеге алынат. Алар менен иштешкен адистерде ар тараптуу билимин өркүндөтүп туруусу шарт. Пробациянын кызматкерлеринен бир эле убакта психолог, юрист сыяктуу бир нече адистиктердин кесипкөйлүүлүгү талап кылынат. Мен Грузиядан Ошко пробация боюнча иш алып барган кесиптештериме тажрыйбам менен бөлүшүү үчүн келдим. Грузияда 2001-жылдан бери ушул багытта иш алып барабыз. Биздин өлкөдө өтө кызыктуу реабилитациялык программа катары иштейт. Азыр бул жактагы адистерге алар менен бөлүшүп жатам. Пробация бул түрмөдөн убактысынан эрте чыккан же кылмыш кылып жазага тартыла турган адамга социалдык көмөк көрсөтүү, алардын түзөлүүсүнө, коомго кайрадан кошулуусуна, укук бузууларды жасоосун алдын алууга багытталган керектүү шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Буга чейинки кодекстерде 2019-жылдан баштап иштей баштаганда ошондо жаңы институт болуп түзүлгөн болчу. Анча эмес, оор эмес, жеңил кылмыштарга тартылып, санкциясы кодекстер боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратуу болгон кылмыштарга жоопко тартылган адамдарды абакка жөнөтпөстөн, коомдон обочолонтпостон ушул биздин арабызда эле өтүп жазасын өз пайдасын коомго берип, аны деген мындай айтканда криминалдык топторго өткөрбөй, идеологиясына өткөрбөй, өз арабызда сактап калуу. Пробация өлкө үчүн өтө чоң мааниге ээ экенин аталган кызмат өкүлдөрү айтышат. Анткени камак жайларында кармалып турган аялдардын жана балдардын укуктары ушул жол менен корголот. Зыягүл Болот кызы, Азем Бузреков, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.